Артрозго эмне ичсе болот деген суроого жооп берели. Биринчиден хондроитин сульфат жана глюкозамин. Экөө бир таблетка же капсула болот. Мен көбүнчө структум дегенди сунуштайм. 1 же 2 капсуладан күнүнө 6 айга чейин ичип турсаңыздар болот. Экинчиден болсо витамин D. Анткени бул витамин биздин организмибизге өтө көп оң таасирлер тийгизет. Ошо катары артроздун дагы андан ары өрчүшүнүн алдын алып турат. Үчүнчүдөн болсо витамин С. Анткени бул витамин дагы D витаминден кем калбаган таризде организмге оң таасирин тийгизип турат. Андыктан 3 айга чейин муну дагы витамин Dга кошо ичип турсаңыздар болот. Албетте бир убакытта эмес, мисалы бирин эртең менен, бирин обедте ичсеңиздер болот. Ал эми төртүнчүдөн болсо мумия ичип турууну сунуштамакмын. Анткени мында бизге керектүү болгон өтө көп микроэлементтер бар. Ал эми артроз болгондо ошол микроэлементтерге болгон муктаждык бизде жогору болот. Бешинчиден болсо сиздерге бал жеп турушту дагы сунуштамакмын. Анткени бал дагы табигый. Биринчиден ошол катары, экинчиден ал бизге өтө көп оң таасирлерин тийгизет. Эскертип коеюн, ашыкча жегени болбой калат муну. Анткени салмак коштуруп коюшу мүмкүн. Андыктан күн ара балким 1 чай кашыктан жеп турсаңыздар өзүнүн оң таасирин тийгизип, артроздун андан ары өрчүшүн кечеңдетет. Эскертип өтөйүн, артроздун 4 стадиясы бар. Биринчи жана экинчи стадияларында консервативдик, башкача айтканда дары-дармек менен дарыланууга мүмкүнчүлүк болот. Жана 3-4 стадияларында операция кылууга сунуш берилет. Бирок баары эле операция кылдыра бербейт. Анын ордуна муундун өзүнө атайын укол, блокада деп коебуз, алып жашоосун уласа деле болот. Ошондой болсо дагы, эгерде сиз биринчи стадияга эми ошол кезиккен болсоңуз 2-ге өткөрбөгөнү, 2-де болсоңуз 3-кө өткөрбөгөнү аракет кылышыңыз керек. Аны болсо өйдөдө айтылган сунуштар менен ишке ашырасыздар. Жана ошондой эле артроз боло элек болгон болсоңуз, анын алдын алыш үчүн, ошондой эле эгерде сиз биринчи стадия болсоңуз, экинчи стадияга өткөрбөш үчүн дагы бир 3 сунуш айтып коеюн. Биринчиси бул бийик тамандуу бут кийим кийбөө. Экинчиден болсо, эгер салмагыңыз көп болсо, аны азайтууга аракет кылуу, же аз эле болсо көбөйтпөгөнгө аракет кылуу. Ал эми үчүнчүсү болсо, демек ашыкча жүк көтөрбөө. Анткени канчалык ашыкча жүк көтөрчү болсоңуз, ошончолук артроздун ошол күчөшүнө себеп жаратып койгон болосуз. Андыктан ушул сунуштарды аткарып жүрүңүздөр. Анан дагы ошол артроз менен азыркы учурда 10 адамдын бирөөсү ооруйт. Бул өтө көп деген көрсөткүч. Анан дагы аял адамдар көбүрөөк оорушат. Андыктан аял кишилер, айрыкча сиздер өзүңүздөрдү жакшыраак аяңыздар, бийик тамандуу бут кийим кийбеңиздер. Акырында эскерте турган нерсем, медицина канчалык өнүкпөсүн, ал сиздин ден соолугуңузду кайтарып бере албайт. Андыктан бар ден соолукту жоготпогону эле аракет кылыңыздар. Маалыматты өзүңүзгө сактап алыңыз, жакын адамдарыңызга жөнөтүп коюңуз.